Ибн Аббас пайғамбарыбыз Мұхаммад алейхиссаламдың авасы Аббас дегеннің баласы. Аты Абдулла радиаллаху анхум. Бұл киши жашоосунун кичине аяқтарында көзүнү көрбөй калган экен, азиз болуп. Көзү көрбөй калганда адамдар айткан экен, биз сиздин көзүңүздү дарылайбыз, бир канча күнгө сажда кылбай туруш керек. Намаз окубай туруп турасыз дейт. Намаз таштап турасыз. Дарылайбыз, көзүңүз жакшы болот. Бул айтты, жок. Көзүмү дарылабай эле койгула. Эгер намаз окубай турган боло турган болсом, намазды таштай турган болсом, андай дарыланганыма кереги жок дейт. Эмне үчүн пайгамбарыбыздан мен укканмын, ким намаз таштап койсо, Алла ага ачуусу келген абалда жолугат дейт. Алла наразы болгон абалда жолугат дейт. Караңыз. Болбосо өзүнүн көзүнүн кажети, шарият боюнча деле мисалы көзүнө эгерде дарыласа деле, мында иман ишара кылып окуса болот эле. Бирок бул кишилер ушунчалык намаз сиңип калган. Кандай биздин жүрөгүбүзгө бүгүн дүйнө сиңип калгандай? Дүйнөдөн бизден ажыратып көрсүнчү? Эмне кылар экенбиз? Аларда мүмкүн эмес эле намазды ажыратуу. Намаз таштоо акылдарына сыйбайт эле вообще. Да, ошентип айтып атат. Көзүңүздү дарылайбыз, бир канча күн эле намаз окубай туруп турасыз депчи. Эмне деп атат? Жок деди. Пайгамбарыбыздан укканмын дейт. Ким намаз таштап койсо, Алла ага наразы болгон абалда жолугат. Ачуусу келген абалда жолугат. Будан эмнени уктук, урматтуу мусулман бир туугандар? Берекелүү жакшылар, келиңиздер, биз намаз таштабайлы. Кимге кандай мартаба берет, канча перзент берет, Алла берет. Канча ырыскы берет, Алла берет. Канча мансап, ыззат берет, Алла берет. Бирок суган, сиз намаз таштабаңыз. Эркек болсоңуз дагы, аял болсоңуз дагы, Алланын улуу фарызы ибадаты намазды таштабаңыз. Сиз эч качан таштабаңыз. Эмне болуп кетсин? Бирок намаз таштабаңыз. 100 жыл жашасаңыз да намаз таштабаңыз. 1 жыл жашап кетсеңиз да намаз таштабаңыз. Бадыша болуп кетсеңиз да намаз таштабаңыз. Кул болуп кетсеңиз да намаз таштабаңыз. Эркексизби, аялсызбы, байсызбы, кембагалсызбы, айырмасы жок, намаз таштабаңыз. Ден соолугуңуз жакшы убакта да таштабаңыз, ооруп калганда да таштабаңыз. Пайгамбарыбыз айткан, ким туруп окуй албаса, отуруп эле окуй берсин. Отуруп, жатып алып деле окусун дейт. Кара, адам эсинен кеткенде ошондо гана намаз буга фарыз болбой калат. Адам акыл эсинде барбы, жаткан абалда намаз фарыз болот буга. Себеп дегенде намаз менен Алла Таала жакшылыгын берет, жакшылыктардын эшигин ачат тургандар. Мына Ибн Аббастын сөзү. Мунафык адам, кожо көрсүн, показушник бар го, ошол адамдар Алла Таалага жолукканда ачууланган абалда жолугат дейт.